Диафрагма тырышып калган болсо, демек ушул процесстин баардыгы жок. Висцералдык массаж деген эмне? Висцералдык массаж бул ички органдарды калыбына келтирүү, ички органдарды ордуна коюу же болбосо ички органдагы ичегилердин тырышып калганын бошотуу. Эми висцералдык массаж азыркы учурда аябай популярдуу болуп атат. Айтып атышат, мага висцералдык массаж эле керек, калганынын башкасынын кереги жок. Бирок биз бир гана висцералдык массаж жасабайбыз. Мисалы, ичегилердин спазмы боюнча висцералдык эле массаж жасап берип ошо жетет дейт, бирок ал жетишсиз болуп калат. Себеби бизде диафрагма деген орган бар и диафрагмальный массаж деген бар. Эми диафрагма деген эмне? Диафрагма бул бир эле диафрагманы айта кетейин. Груда брюшной диафрагма деп коет. Ал ичеги карынды, өпкөнү, өпкө жүрөктү бөлүп турган ортосундагы жука челкабык. Тарамыш эт. Бизде аны боор эти, шалпынчак деп дагы атап жүрүшөт. Эми анын кызматы эмне? Биз демди алганда өпкө астыга карап кеңейет дагы, оң жактан боорду, сол жактан ашказанды помпа сыяктуу качать этет. Боордо нерв болбойт, тарамыш болбойт, ал өзү кыймылга келбейт. Аны кыймылга келтиргенде диафрагма анын астындагы өт баштыкчанын сокращениясы жакшы иштейт. Биздин сол жак кабырганын астында ашказан жайгашкан. Ашказан бул эмне? Чайпалып иштейт. Демек, ошол чайпалган физикалык кыймылын диафрагма жаратат. Анын астындагы ичегилердин физикалык кыймылын жаратып, ичегиден кан тамырлар витаминди алып кетишине жана заңдын сыртка чыгышына шарт түзүп берет, физикалык кыймылын жаратат. Эми жогору жактан ала турган болсок, биз эмне? Өпкө менен толук дем алганда өпкө астыга карап кеңейет. Диафрагма тырышып калган болсо, демек ушул процесстин баардыгы жок. Жогору жактан көкүрөк көдөн менен дем алып баштайбыз. Көкүрөк көдөн менен дем алганда далы сөөктөн турат, кабырга сөөктөн турат. Ал өзүнүн уровенинен аша көтөрүлбөстөн өпкөнүн астыңкы бөлүгү ачылбай калып кетет. Эми өпкөнүн астыңкы бөлүгү ачылбай калып кетсе, бизде кислороддун жетишсиздиги пайда болот дагы. Кислороддун жетишсиздигинен бизде кровообращение слабыйлашат. То есть өпкөнүн ортосунда жүрөк жайгашкан, жүрөктө чоң кан айлануу жана кичи кан айлануу деген бар. Жүрөктүн оң жак өңдөйчөсүнөн кичи кан айлануу башталат дагы, жүрөктүн оң жак өңдөйчөсүнөн вена каны барып туруп, өпкөгө барат дагы, кислород менен аралашып туруп, жүрөктүн сол жак өңдөйчөсүнө алып келип куят дагы, кислороддун жардамы менен чоң кан айлануу кетет. Көкүрөк көдөн менен дем алып атабыз. Кызыл өңгөч диафрагма менен өткөн. Диафрагма тырышкан болсо, кызыл өңгөчтү астыга тартат. Баш жагы моюн омурткага кармалгандагы башты астыга тартат. Демек, желке көтөрүлөт, баш астыга кетет. Жетинчи омуртка кайрылат дагы, жетинчи омуртка кайрылгандан кийин аны остеохондроз деп диагноз коюшат. Артериальный кан тамыр кетип, кайра вена менен кайтат. Венанын кайтымы бул жерден кысылып туруп, баш ооруну пайда кылат. Негизи висцералдык массажды жасагандан кийин анын физикалык кыймылын дагы келтириш үчүн диафрагманы кошо бошотуш керек, сөзсүз.